Мен азыр Чүй районунун Ак Бешим айыл округуна караштуу Жаңы Жол айылында турам. Баарыбызга белгилүү болгондой, өткөн жылдын декабрь айында президент Садыр Жапаров келип бул жерге Атай мектеп интернатынын мугалимдерине арналып курулуп баштаган 15 батирлүү имараттын пайдаланууна капсула салып кеткен. Президент кеткенден кийин бул жерге бир да жан басып келген эмес. Белгилей кетсек, куруу иштеринин уюштуруучуларынын бири Нургалы Асаналиев аттуу инсан. Ал кишинин үстүнөн алдамчылык беренеси менен буга чейин дагы кылмыш иштери козголгон. Нургалы Асаналиевдин чуулгандуу иштери тууралуу буга чейин массалык маалымат каражаттарында көп эле жарыяланган. Анын үстүнөн алдамчылык, зордуктоо, мыйзамсыз курал сатуу, рейдерлик жол менен жерлерди басып алуу боюнча кылмыш иштери козголуп, бирок кандайдыр бир белгисиз себептер менен тергөө иштери аягына чыкпай келет. Ал эми Жаңы Жолдогу мугалимдер үчүн курулуп жаткан имаратка Садыр Жапаров барганда да Асаналиев президентти жандап жүргөн. Чуусу көп мындай адам президенттин жанына кантип барып калды деп суроо жаралууда. Мектеп мугалимдерине салынып жаткан үйдүн токтоп калышы да ошол себептен деп талкууга алынууда. Нургалы Асаналиевдин үстүнөн арыздангандардын саны көп. Алдоо жолу менен өз чөнтөгүнө салынган акчалар миллиондогон долларларды чапчыйт. Убагында Асаналиев Ички иштер министрлигинде кеңешчи болуп да иштеген. Ал негизинен финансылык рейдерлик басып алуу кылмыштарын чоң кызматта турган чиновниктердин атын жамынып алып, жасаары социалдык тармактарда байма-бай жазылып келет.